Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардан кыскача. Токмок Кошой жолунда 2 унаа бет маңдайынан сүзүшүп, 5 адам көз жумду. Жалал-Абад шаарынын аталышын Манас деп өзгөртүүнү жогорку кеңеш колдоду. Кыргызстандын 14 миңден ашык жараны Россияда статусун мыйзамдаштырды. Сулайман тоону Ош шаардык мэриясынын карамагына өткөрүү сунушталды. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов. Кечээ 9 сентябрь күнү Токмок Кошой жолунда 2 унаа бет маңдайдан сүзүшүп, 5 адам көз жумду. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Мекеме тараткан маалыматка таянсак, кырсык 19:30 чамасында аталган жолдун 3-чү чакырымында болгон. 71 жаштагы айдоочу Toyota унаасы менен түштүктөн түндүктү көздөй бара жаткан. Ошол учурда Subaru унаасын башкарган 50 жаштагы айдоочу каршы тилкеге чыгып кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Toyota автоунаасынын айдоочусу менен 4 жүргүнчүсү окуя болгон жерден каза болушкан. Ал эми Subaru унаасынын айдоочусу жана андагы жүргүнчүлөр Чүй райондук аймактык ооруканасына жеткирилген. Улуттук илимдер академиясынын президентинин Камбарата бир ГЭСи сейсмологиялык жактан кооптуу жерге курулаарын айткан билдирүүсүнө энергетика министрлиги кескин жооп кайтарды. Кечээ жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында академиянын президенти Канатбек Абдрахматов катуу жер титирөө болсо, суу сактагычтын дамбасы жарылып, каскадтын төмөн жагындагы электр станцияларын суу чайкап кетерин эскерткен. Өлкөнүн энергетика министрлиги Илимпоздун мындай билдирүүсү каралоо жана зыян келтирүү болуп саналарын айтты. Министрликтин жообу: консультация берген компания сейсмологиялык анализ жасоо үчүн чет элдик адистерди тартты. Сейсмологиялык булактардын анализи тагыраагы 1770 жылдан 2024 жылга чейинки аймактагы жер титирөөлөрдүн маалымат базасы даярдалды. Эксперттер консультант компанияга геологиялык коркунучтарды, анын ичинде жаракаларды эске алууну сунуштады. Камбарата бир ГЭСи үчүн гравитациялык платинанын ийилген варианты сунушталган. Бул суу чыгарган системалардын багытынан улам конструкциянын гидравликалык майнаптуулугун арттырып, аны бекемдөөгө шарт түзөт. Компания гравитациялык бетон платинасынын конструкциясы жүктү көтөрө алары боюнча корутунду чыгарды. Техникалык экономикалык негиздеменин акыркы отчету менен тааныш эмес адистердин ГЭС куруунун максатка ылайыктуулугу жөнүндөгү айткандары каралоо жана зыян келтирүү болуп саналат. Белгилей кетсек, Канатбек Абдрахматов Улуттук илимдер академиясынын президенти, ошол эле учурда сейсмология институтунун директору болуп иштейт. Геология, минералогия илимдеринин доктору. Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынында каралып, эл өкүлдөрү колдоду. Парламентарий мыйзам долбоорун бир эле учурда 3 окууда карап жактырышты. Жыйынга катышкан 86 депутаттын ичинен 80 эл өкүлү макул деген добуш берген. Калган 6 депутат пикирин билдирген жок. Калаанын аталышын өзгөртүү демилгесин мэр Эрнисбек Ормоков көтөргөн. Анын сунушун шаардык кеңеш колдогон. Өкмөт мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкуудан кийин бүгүн жогорку кеңеш карады. Мыйзам зарыл болгон бардык процедуралардан өтүп, өлкө башчынын кол коюусу гана калды. Кыргызстандын 14 миңден ашык жараны Россияда статусун мыйзамдаштырды. Бул тууралуу Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги билдирди. Эске салсак, бүгүн Россияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштыруу мөөнөтү аяктады. 11 сентябрдан тарта аны аткарбаган чет элдик жарандар өлкөдөн чыгарылып, мыйзамда каралган бардык чектөөлөр колдонулат. Анын ичинде Россияга кийин кирүүгө тыюу салынары айтылган. Мындай адамдар жөнүндө маалыматтар көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилет. Сулайман тоону Ош шаардык мэриясынын карамагына өткөрүү сунушталды. Маселе шаардык кеңештин кезектеги сессиясында көтөрүлдү. Анда кала башчысы Жеңишбек Токторбаев тоонун жакабели тегерек аймактарын гана өткөрүүгө болоорун, бул боюнча документтер даярдалып жатканын билдирди. Жалпы сессияда 18 маселе күн тартибине коюлуп, 6 айлык жыйынтык менен шаардык кеңеш мэрдин ишмердүүлүгүн эң жакшы деп баалашты.
Сулайман Тоону Ош шаардык мэриясынын карамагына өткөрүү сунушу шаардык кеңештин кезектеги сессиясында көтөрүлдү. Ага тоонун каралбай саргайып турганы жөө келтирилди. Бул боюнча эл өкүлү шаар атынан расмий кайрылууга даяр экендигин билдирди. Буга чейин бул маселени кала башчысы да көтөрүп, президентке кайрылуу жолдогон. Анан экинчи Сулайман Тоонун сиз рейд учурунда аябай туура эместиңиз. Кайрылууда кылмыш команда менен эгер мүмкүнчүлүк болсо биз депутаттар ошо сиз менен да кайрылуу жасайлы өлкө жетекчилигине. Действительно бул оперативный управление болсо да биз шаарга алышыбыз керек да. Жылда саргарып шаарга келгенде алар областтык значение экенин түшүнбөйт экен. Ошону биз жана жакшы пландарыбыз бар, тегерегинде жанагындай эмелер жүргүзүп жатабыз. Ошолорду ишке ашып кетсе жакшы болот да. Анда шаар мэри Сулайман Тоонун жакка эле тегерек аймактары гана шаарга өткөрүлөрүн билдирди. Учурда тиешелүү документтер даярдалып жатыптыр. Ал эми Тоонун өзү Маданият министрлигинин кармагында калтырылат. Ылдый жагында жана чөп басып, курга пожар болуп, мүрүзө көрстөн болуп жатат го. Ошол жерлерди бизге алып бериңиз дедим. Бизге бериңиз. Ошол жерди биз татнага кылып, кооздоп, бактарактарды эгип, газондорду тегип, капельный орошение кылып, анан тегерегиндеги бүт жанагы туура эмес курулган кафе, ресторан, үйлөр бар экен. Ошолордун баардыгын алып, соң кооздоп, керек болсо туристтер ошол жерде Сулайман Тоонун айланып жүрө турган кылып жол кылайлы деп атабыз. Велодорожка, жанагындай электромобилдер жүрө турган жолдорду жасайлы деп атабыз. Ошол биздин жана урматтуу депутатыбыз айтып кетти го, биздин ошол Ош шаарынын визиттик карточкасы бул биздин Сулайман Тоон менен ак бурабыз. Ушу да каралбай атпайбы? Мындан сырткары сессияда Алим мектеби окуучуларды мектепке кабыл алууда $300–500 өлчөмүндө пара алып жатканы айтылды. Бул маселе боюнча эл өкүлү шаар мэрине кайрылып, бул көрүнүштү көзөмөлгө алып чара көрүү керектигин айтты. Ата-энелерден сурадык, ал жакта биздин таанышыбыз жок эле, башка жактан жардам берели десек, бизден ошол эле мектептер $500 сурап атат. Кызымды киргизиш үчүн, баламды киргизиш үчүн деп көп суранды. Биз ал жактан жардам бере албаган үчүн ата-энелер келип, кийин кайра чалып атат. $500 берип мектепке кызымды киргиздим деп атат. Ошол көйгөйдү Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовичке азыр ошол маселени айттым. Азыр Гарано тараптан деле, мектептин директорлору тарабынан деле жооп күтөбүз буюрса. Жыйында мурдагы мэр Мелис Мырзахматовдун жерлери боюнча да маселе козголду. Шаар мэри Акбура дарыясынын жээгинде экс-мэрдин жалпы 43 гектар аянт телеген жери бар экенин билдирди. Алар Мырзахматовдун бир тууганына кайнесинин атына катталганы белгилүү болду. Учурда иш сотко өткөрүлгөн. Ошо 36 гектардын жарымын бизге мэрияга өткөрүп бермей болгон. Даже өткөрүп берген болчу. Өткөрүп берип биз госак алган болчук. Андан кийин прокуратура келип айтты, силер туура эмес жасап койдуңар. Госакты шашылыш алынып калды. Бул самым деле мэриянын эле жери, жайыт жер болчу. Ал эч кадан мыйзамсыз өткөрүп алган болчу деп биз кайтып прокуратура апелляция жазды. Биздин сот алган госакты жокко чыгарды. То есть жанагы 36 гектар жер баары биздин жер болуп чыгып атат да, мэриянын жери, жайыт жерлер. Аны кайтып соттошуп атабыз. Сессияда жалпы күн тартибинде 18 маселе каралып, 49 депутат катышты. Шаардык кеңеш 6 айлык жыйынтык менен шаар мэринин ишмердүүлүгүн эң жакшы деп баалашты. Эң жакшы болду алдайда деп туруп, сизди куттуктайбыз. Ага улай шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында депутаттык курамдагы өзгөрүүлөр да орун алды. Анда Мелис Обозов Улан Канат уулу депутаттык мандаттарын мөөнөтүнөн мурда тапшырышып, ордуна тизмедеги кийинки талапкерлер Нурсейит Туратбеков жана Дастан Наватов Ош шаардык кеңешинин депутаттары болуп келишти. Алмагүл Эркебай кызы, Бекзат Искендер уулу, Ош ТВ. Ош шаарында электр унааларын кубаттоочу станциялар орнотулууда. Учурда 10 станция орнотулуп, бүтүп ишке берүү мерчемделүүдө. Жакынкы күндөрү дагы 20 даана кошулуп, ал үчүн станциялардын орду даярдалууда. Электр унааларын кубаттоочу станциялар Ош шаарынын мэриясынын жеке менчиги катар эсептелет. Жабдуулар муниципалдык такси кызматындагы унааларга гана эмес, электромобиль айдаган бардык жарандарга кызмат көрсөтөт. Бул мен турган жер Алымбек Датка көчөсү менен, бул жакта Султан Ибраимов атындагы драм театр. Бул жерге дал ушундай болгон электр унааларын кубаттоочу станциялар келип орнотулууда. Азыркы учурда 10 даанасы орнотулган, алдыда дагы 20 даананы орнотуу планда жатат. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүүдө. Бул электр кубаттагычы каладагы бардык электромобилдер кубаттай алышат.
Андан сырткары мэриянын өзүнүн муниципалдык таксилери үчүн дагы курулган. Бул жерде айдоочулар электрондук төлөм жүргүзүү менен унаасын кубаттаса болот. Атын атап жүзүн көргөзүүнү каалабаган каарманыбыз 1 жылдан бери электр унаасын айдайт. Ал автоунаасын ар күнү кубаттап, ал үчүн 500 сомго чейин акча коротуп келет. Мындан улам шаар бийлиги тарабынан кубаттоочу станциялардын курулуп жатканы жакшы көрүнүш деп эсептейт. Ага катар акысын да чөнтөккө ылайыктуу кылып бекитип берсе жакшы болот эле дейт. Киловатты азыр 15 сом мына Spark'тыкы. 1 киловатт. Анан Evion'дуку бар, ал 13 сом. Charge'дыкы да где-то ошондой 13 сом 50 тиын, 14 сом ошондой. Бир зарядканда канча сом кетиресиң? Бир зарядкалаганда ушу киловаттын эсептебиз, 40 киловатты 15 сомдон. Где-то бир 400-500 сомго толот да. 500 сомго чейин, может 350-ге толуп калат. Эми 0% кылып келбейсиң да зарядкага. Бир 20% калганда келсеңчи. Дегенде зарядкалар бош турчу, азыр барсаң сөз очередь да. Мери эми канча сом? 10 сомдун тегереги болсо жакшы болмок го. Азыркы тапта 10 станция толук орнотулуп бүтүп ишке берилүү алдында турат. Жакынкы күндөрү дагы 20 дана кошулат. Учурда орду даярдалып, жер иштери аткарылып жатат. Аталган станциялар шаар мэринин тапшырмасынын негизинде алынып, жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн. Азыр биз 30 дана алып келдик. Оны кече келип түштү. Жайлаш бүтүп калдыбы? Орнотулуп бүтүп калды. Ал шаарда азыр кайсы локацияда? Филармония жанындабы? Драм театр жанында 13 коюлуп атат. Кудай кааласа калган 20-сына шаардын ичинде коебуз. Бул электр унааларын кубаттоочу станциялар Ош шаарынын мэриясынын жеке менчиги болуп саналат. Жабдуулар муниципалдык такси кызматындагы унааларга гана эмес, электромобиль айдаган бардык жарандарга кызмат көрсөтөт. Станциялар акылуу болуп, азырынча канча сом болору белгисиз. Түшкөн каражат мэриянын казынасына түшүп, шаардын инфраструктурасын жакшыртууга колдонулат. Жергиликтүү бюджеттен, өзүбүздүн бюджеттен алдык. Ал кудай кааласа, эмелердин бардыгын азыр такси, асман таксибиз барго, ошолорду электромобилдерди өзүбүз жараттайбыз. Өзүбүз жараттап, өзүбүздүн бюджетке. Андан сырткары дагы шаарда аябай электромобилдер көбөйбөдү. Алар дагы жараттап, акчасы бюджетке түшөт. Бүгүнкү күндө шаардагы жеке менчик станциялар 1 киловатт 15 сомдон кубаттайт. Анда 20га жетпеген гана электр унааларын кубаттоочу жайлар бар. Мындан улам айдоочулар станцияларды көбөйтүп берсе жакшы болорун белгилеп, айрым учурда узун кезек жаралып жатканын билдиришти. Сөзсүз керек. Азыр дегенде жетсиз деп ойлойм. Чындачы көбөйүп атпайбы электромобилчи? Сон болот го. Очередь болуп калат да. Очередке туруп каласың 5-6 машина. Күтүп калабыз. Белгилей кетсек, Ош шаарында муниципалдык такси кызматы түзүлүп, ал үчүн атайын 50 электромобиль сатылып алынган. Учурда аталган кызмат ишке кирип, шаар тургундары үчүн кызмат көрсөтүүнү баштаган. Толбай Бурканбеков, Маров Шакиров, Ош ТВ. Ош шаарында Барсбек Каган атындагы атайын эс алуу багы курулат. Осмонов көчөсүн Барсбек Кагандын эстелиги жайгашкан айлампадан тарта Касымбеков көчөсүнө чейин кеңейтүү каралганы белгиленген. 2 тилкөлүү трасса 6 тилкеге чейин кеңейет. Ал эми айлампадагы Барсбектин эстелигин Касымбеков жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишине которуу маселеси каралууда. Аталган аймактагы май куюучу жай алынып, ордуна Барсбек атындагы сквер курулуп, эстеликти ошол жерге коюу пландалууда. Ош шаарындагы каналдардын үстүн бошотуу иши аягына чыга элек. Азыркы убакытка чейин рейдтик кыдырууда аныкталып жатат. Ош шаарында Касымбек көчөсүндөгү тосулган каналдын үстүн ачуу тапшырмасы берилди. Канал жээгинен орун алган турак үйлөрдү 10 метрге чейин артка жылдырмай болду. Мына бетин ачык кыласыз, түшүндүңүзбү? Эмне ачпай атасыңар? Мына каналыбыз. Ошондо кете моундан ачылат экен да. Каналдын бети. Так, моунун ичинде эмне бар экен? Булардын госактысы барбы, жокпу? Эме такта бербейсизби, Адилет? Такта чат, тактан баштап тактагын эле. Общежитиябы? Бул жолу да суунун үстүн тосуп гана тим болбостон тапчандарды орнотуп алгандар аныкталды. Мындан сырткары сууну бойлой орун алган май куючу жайларды да алып салуу тапшырмасын берди. Мына каналдын жээгинен караң, мына прямо жатып алыптыр мына. Канал жээгинен бирок 10 метр жылдырта берем жака, түшүндүңүзбү? Эме ким Азамат Каныбекович келип мына эмесин коюп бергиле, макулбу? Мына эмеде каналдан 10 метр. Са жазып бергиле. Эме Замирбек Башевич. Түшүндүңүз да? Бар экен канализациясы? Так, буякчы. Шаар жетекчиси суу корук аймагын ачып, май куючу жайлардан тазаланган жайларды атайын эс алуу багы кылууну пландап жатат.
Ош шаарынын тургундары үчүн 22 эс алуу багы бар. Быйылкы жылы рейдтик кыдырууда бир топ муниципалдык жерлер бошотулуп, шаардагы Исанов көчөсүндөгү 2,5 гектар аянтка атайын эс алуу жайы курулуп жатат. Азыр билесиңер, мына быйыл жаз айында жашыл аймак анан Батердин алкагына кирген аймактардын эсебинен керек болсо ошол кайрадан ошо 94 гектарга жакын кайра кошулуп атат да. Анан атап өтсөк, мисалга анау Достук чек ара бекетинин жолунун эки тарабы, Нариман жолуна, Осмонов көчөсүндө, эми шаардын ичиндеги баягындай ар бир зелёный зонаны эсептесек, кыскасы иш буюрса 2 эсе кайрадан көбөйдү. Биз азыр учурда бирок мурдагы штат менен гана тейлеп, ошону иш алып барып келатабыз. Бирок Кудай кааласа, азыр өзүңөр билгендей Иго Востокто парк бүтүп, жакында мына шаар күнүнө карата берилүү алдында турат. Кандай шаарда парк сквер бүтпөсүн, бул кайрадан биздин тейлебибизге өткөрүлүп берилет да. Ошондо ошого жараша штат дагы бөлүнөт. Кулатов кичи районундагы Осмонов көчөсүнүн үстүнөн унаалар каттамы үчүн Кооператив жана Көкүмбей көчөлөрүн бириктирген 2 деңгээлдүү эстакадалык көпүрө курулат. Осмонов көчөсүн Барсбек айланбасынан тарта Касымбек көчөсүнө чейин унаа жолдор кеңейтилет. Ал эми ал жайдан орун алган Барсбек Кагандын эстелиги Касымбек көчөсүнө жылдырылып, Барсбек эс алуу жайы курулмай болууда. Ушул жерге так ортосуна центрге западныйдагы Барсбектин эстелигин ушул жерге коебуз. Вообще шикарный болот. Балдарды алып келип атабыз. Дагы нелер бизге энди ушуларга деле курсантпыз. Дагы Бир 2 күндөн бери түшүп паркты көрүп атабыз. Парк оңдоолор болуп атыптыр, жакшы. Эми эс алгандар түшүп эс алышат. Дагы парктын ичин жакшыртыш керек. жашыл бактар көбөйө берсин. Азыр биз телевидениядан көрүп атабыз, ушу Оштун мэри аябай жакшы иштеп атат. Өтө жогорку деңгээлде мындай болгон эмес да эч качан төрабы. Ошо кишинин ишине ийгилик каалайбыз. Ошту аябай жакшы шаар кылып көрктөндүрүп, эмгектене берсин, ишине ийгилик каалайбыз. Ош шаарын арлап аккан 7 канал, 1 дарыя бар. Учурда канал аймактары коргу соона экенине карабай, жашоочулар ишкерлер тарабынан үстү тосулуп пайдаланып келишкен. Рейдтик кыдырууда алардын баары бошотулуп жатат. Басымдуусу эс алуу багы болуп кайра оңдолууда. Ош шаарында учурда 22ге чукул эс алуу багы бар. Алардын санын дагы көбөйтүп, шаар тургундарына маданияттуу эс алууга шарт түзүү шаар бийлигинин планы болууда. Толбой Бурканбеков, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Союзбек Надырбеков китепканалардын учурдагы абалы тууралуу айтып, бул тармак реформага муктаж экенин билдирди. Китепканаларды реформалоого инфраструктура маселеси, кадр тартыштыгы, окурмандардын аздыгы жана китепканалардын заманбап талаптарга жооп бербегендиги себеп болууда. Анын айтымында Союз убагынан калган эски китептер китепканаларда том-том болуп сакталууда. Анткени буга чейин аларды жокко чыгаруу боюнча расмий эреже болгон эмес. Эми ал нускама иштелип чыкты. Министрдин тапшырмасы менен аймактарды кыдырып, китепкана, музей, театр, музыкалык китептердин абалын көрүп чыктым. Китепканалардын абалы окшош, көпчүлүгү эски, азыркы талапка жооп бербейт. Айрым айылдарда 9 китепкана болсо, бирөө да иштебейт. Кээ бир китепканалар үйлөрдө жайгашып, айлык акы төлөнүүдө. Бул мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу болуп саналат. Ошол эле учурда активдүү иштеп жаткандары дагы бар. Бул жетекчиликтен көз каранды экен. Азыркы тапта инвентаризация иштери жүрүп жатат. Бул иштер 16 сентябрда жыйынтыкталат, деди Надырбеков. Ошондой эле ал жаштар үчүн китепкана жөн гана китеп сакталган жай болбошу керектигин, азыр атмосфера маанилүү экенин белгиледи. Ош технологиялык университетинде жазуучу Абдукерим Муратовдун калемине таандык Алимбек Таткандын арманы романында бет ачары болуп өттү. Ага окуу жайдын жетекчилери, окутуучулар жана мугалимдер катышты. Анда аталган китептин үстүндө талкуу жүргүзүлүп, сунуш пикирлер айтылып, авторго суроолор берилди. Чыгарма Алимбек Татка Асанбий уулунун өмүр баянынын негизинде жазылып, Баатырдын жасаган эмгектери баяндалган. Аталган китеп Алимбек Татканын 225 жылдыгына карата чыгарылып, сатууга чыккан. Иш-чаранын негизги максаты өсүп келе жаткан муунга туура жол көрсөтүп, аларга маалымат жеткирүү болуп саналат. Негизинен бүгүнкү жаңы китептин таанытымына түштүктөгү жогорку окуу жайлардын бүт аалым окумуштуулары келишти. Китеп жөнүндө абдан өздөрүнүн жакшы ой пикирлерин айтышты. Бүгүн мен ойлойм, ошол биз уюштурган иш-чара максатына жетти. Кыргыздар үчүн, жалпы адамзат үчүн кылган эмгектер эмне? Биринчи кезекте бул саясий жетекчи катары көрсөтүүгө аракет кылдым. Бул китепте экинчи жагы анан муну Кокон хандыгынын башкаруучу
Kokon хандығынын bir 5-6 ханы менен иштешкенде баарында өзүнүн лидерлигин, акылмандыгын, көрөгөчтүгүн көрсөтүп келген. Анан бул ордону Ошко ачуу, Андижандан Ошко көтөрүп келгендиги, Оштун өнүгүшү үчүн чоң салым кошулгандыгы да бул романда көрсөтүлөт. Сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары Ош ТВнын эфирин улантат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.